Ayal kişi rüküye barganda biraz tizeni bugöbü. Ova. Erkekler menен ayaldın namazın ayrıması var. Gebirler aytadi, "Jok, ayrıması jok." Jok. Jaralуусунда дагы, назиктигинде дагы, жаралганын максатында дагы, кийим кечесинде да, кудум ошондой эле намазында дагы айырма бар. Erkeklerге, аялдарга кичине тизесине колу жетсе эле болду. Мейли. Өтө эле эмес, биздикиндей болуп, мындай эме кылып 90 градус болбойт алар. Түшүнүктүбү? Аларга эмес. Саждага барганда дагы биз колдорубузду тике көтөрөбүз, колдор. Аялдарга жапыс. Аялдар рүкүдө дагы, саждада дагы кичине жапысыраак отурат. Жерге жабышыбыраак отурат. Булардын астарда эм сатырга уяктуулукту эске алганда биздечи. Тияк бияктары бар. Гусул алаарда биринчи кичине дуаны айтуу керекпи? Анан жуунуп бүткөн соң гусул ниет дуасын айтабызбы? Кичине дуаны мен билбейм. Гусул алганда мындай эрежеси менен. Биринчиден заараны чыгарыш керек, бошон. Так. Андан кийин ошол атанын белден чыккан урук болсун, же болсо аялдардан чыккан урук болсун, ажеге кийимге тийип, эмеге, денеге тийип калган жерин тазалап коюш керек. Так. Анан даарат алыш керек. Даарат алып туруп, андан кийин анан гусул. Даарат алдыңыз, ошондо эле ниетиңиз эмне тазалануу да, жетиштүү ушул. Гусулга ниетиңизде тазалануу, аны ар бир баягында философский сөздөрүнүн кажети деле жок. Мен гусул алып атам, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн бардыгынан тазаланыш, кыбланы карадым, анан Аллаху акбар деп баштаган. Жок, жөн эле. Жөн алхамдулилlah, тазалыкты Алла үчүн ниет кылдым, болду. Баштай бериң. Оозуңузга, мурдуңузга суу аласыз дагы, бардык денен. Даарат алгандан кийин кайра оозго суу алган кереги жок. Мурунга суу алгандын кереги жок. Гусулдан мурда даарат алуу сүннөт. Эгерде аны даарат албай деле оозуңузду мурду чайкап полну жууп койсоңуз деле, гусулга дагы өтөт, дааратка дагы өтө берет. Бирок даарат ушул баардык гусул алгандан кийин кайра даарат алуу бул бидат, күнөө болуп калат. Сууну исрап кылдыңыз сиз. Рахмат Аллахына берсин. Эрим өзбекче экен, эрим билан урушсам кет деп хайдады. Cevabını berdim deydi. Yaşasam boladımı? Rahmat. 3 ta kızım var deydi. Hem güyösü men uruşup ketse, ket dep aydagan eken, cevabımı berdim deptir, hem yaşasam boladı. Bolabu. 3 kızım var deyip. Hem karaş gerek hem. Egerde al jerde 3 talak bol bolsa, bunu kayradan nikah kılıp yaşasa bolop. Albatta mına ket dep öyle bir aydaganda ele talak düşüp kala berбейт. Anı güyösünün niyetin biliş gerek bolot. Чында эле талак берүүнүн максатында кет жогол деп айтадыбы? Же жөн эле азырынчабы экен? Азыр кет жогол бар, көзүмө көрүнбөчү деп бир айбы же бир жыл көрүнбөй жүр деп атабы? Аны билиш керек да, аны таптакыр эле ажырашып. Эгерде талак ниет болбосо, буга эме түшпөйт, ажырашуу болбойт да.